согушуң бар, каным менен айланып жүрүп турган. Карегимде сүрөтү жашайтанын, карайм дагы кайгымды азайтамын. Алда кайдан агылып келип турган сүйүүсүнүн дилимди тазартамын. Кабагым жакпай калды. Дегемде күнөө кылдым. Жок дегенде айтып койсо болот беле эже. Мага тарынса дагы күнөөсүз ымыркайга эмнеге тарынат? Жок дегенде баласын алып жуттап койсо болот беле эже. Ай? Карагым жокпу? Аям несі? Чунак бала десе. Кичине минтип бооруна кысып өпкөн да жокпу? Жок. Карап да койгон жок. Кесилерди көрө албаган бирөөлөр атайын жасап атабы ушуну? Ага бирди айтып, сага бирди айтып, болот ошондой адамдар. Бирөөнүн бактысын, жакшылыгын көрө албай, кылгырыктын баарын кылып коюп, анан адамдардын кайгырып, азап чеккенин карап, рахаттанып, карап отурган адамдар болот. Эмнеге? Эмнеге кыларга иши жок дейсизби алардын? Аны сен ошентип ойлойсуң, Кышыбала. Мен ошентип ойлойм. Бирок адам ар кандай болот. Кышыбала. Болот ошондой адамдар. Илгери апам айтчу эле. Эркек ишенгенден көрө эки босооң ишен деп. Дегиле идеалдуу эркек болбойт. Кемчилиги жок бир гана Кудай. Кемчилик сенде да бар, менде да бар. Андыктан кээде көздү жумуп, кечиримдүү болуш керек. Көч бара-бара түзөлөт. Макул эже. Мен сиз менен бир нерсени кеңешейин деп аттым. Эмнени? Ай, үйгө барып сүйлөшөлү анда, Эже, мен шаардан кетейин деп атам. Кайка? Ысык көлгө, ата-энеме. Мен атаңдыкынабы? Жок. Бирок баламды ата-энеме берип коюп, иштейин деп атам. Ой, эмне иш бутум? Андан көрө өзүң гезитке кайра барып иштебейсиңби? Декрет бүтсө, ансыз деле гезитке чыгам деңизчи. Бирок айлыкты карап отурсам, же үйүбүз жок, же акчабыз жок. Үй жайыбызды алдырып койдук. Бизнеске аралашып көрсөмбү деп атам. Андайын ак эмне дейт? Анын түрүн кече көрбөдүмбү эже? Ага баары бир болуп калыптыр. Айттым го. Баласын да карап койгон жок. Отуруп алды. Бул менин акыркы үмүтүмдү үзүп койду. Мен эми ага жабышып жармашкым келбейт. Ага жүк болгум келбейт.
Буга чейин деле жакшы күттүм, чалдым, ыйладым. Канча жолу телефон чалдым. Бирине да жооп берген жок. Жок дегенде баласын көрсө кепке сөзгө келеби деп бакытты алып барсам. Бакыт эмне кылды? Ай. Акшола, бунун баары убактылуу. Көрөсүң го, баары жакшы болот. Мына эртең келет, буйруса. Менин чоң апам дайыма аял жердей болуш керек дей берчү. А дегенде түшүнчү эмесмин. Көрсө жер деген баарын чымырканып көтөрөт экен да. Туура. Көп убакыт аралык муздак мамиле. Мунун баары адамды муздатат экен да. Ал келгенде деле мурункудай боло албайбызбы деп корком. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Эң негизи төлөбүңөрдү ойлошуңар керек. Буйруса жакшы болот, көрөсүң го. Арнас го дедиге. Я. Ой, Арнас, кандайсың? Саламатсыздарбы? Каяктан? Салам. Жумуштан эле. Бул убакта Акшолону ул эшикке чыгарын билем да. Ден соолугуңарды сурап коеюн деп келгем. Ой, рахмат. Биз отурганбыз. Көлгө кетем деп айтканынан ошону талкуулап атканбыз. Эми балдар чыкырчы, үйгө бара берейин. Сен анан келип каласың да. Сезим. Кел. Бакыт? Чоң кала болгон турбайбы? Бул сизге. Акшола, айлыгым эмнеге баргантасың? Иштеп келейин деп атам. Айылда эмне иш? Пансионат иштетсемби деп ойлоп атам. Арка өркесин эсептеп көрүп, ой жүгүртүп көрсөм, иштетсе болчудай. Кыйналып калбайсыңбы барганда? Анын үстүнө бала менен. Баламды ата-энем карап беришет. Антпесем, же жанымда күйөөм болбосо, же иштебесем, же үстүбүздө үйүбүз болбосо, аябай кысынып кеттим. Анын үстүнө ошентип алаксыбасам, күйөөсү таштап кеткен абал аябай оор экен. Чындыгында мени качандыр бир мезгилде күйөөм таштап кетет, эки балам менен жалгыз калам деп ойлогон эмесмин. Эгер билсең, сени эч ким таштап кеткен эмес. Ал өзүн өзү таштап кетти. Өзүнүн бактысын таштап кетти. Жок. Ал тууралуу жаман сөз айтпас суранам, Арнас. Ал чынында жакшы адам. Жакшы күйөө, жакшы ата. Балким мен өзүм чындап эле ынакат татыксыз болгондурмун. Ал мен ойлогондон да бийик болгондур. Ошону мен баалай алган эместирмин. Бир жерден жаза тайып, жаңылган чыгармын. Билбейм. Бир данышмандан. Данышман, айтыңызчы, эгерде чыныгы сүйгөн адам кетип калабы деп сурашкан экен. Анда данышман айтыптыр. Жок. Эгер чындап сүйгөн адам эч качан кетпейт деп. Муну менен эмнени айткың келип атат? Менимче, чыныгы сүйгөн адам сага окшош болсо керек. Ал сүйүктүү адамдын жаман жактары болсо деле ага карабай сүйө берет. А эгерде жаман жактарын карап, жакшы жактарын сүйсө,
Ал анда сүйгөн адам эмес. Анын үстүнө мен сенден кемчил кеткенине деле ишенбейм. Байкашыма караганда сен өзүң деле жей бересиң. Мен күнөөлүмүн, мен эмне жаздым. Мен эмне кылдым деп эле өзүңдү жегениң жеген. А бирок андан эч бир жооп таппай келатасың го. Чынбы? Бул жерде, бул жолдордо бизди адаштырган кандайдыр бир жаңылыштык бар. Бирок мен ынактын сүйүүсүнө ишенем. Акшола. Мен сени сүйөм. Сен мени кечирип кой албетте. Бирок мен сага муну эртели кеч баары айтышым керек. Арнас. Муну эч ким укпасын. Мен дагы уккан жокмун. Эмнени? Акшола. Сен менин жүрөгүмдү жашайсың. Эртели кеч баары сен меники болосуң. Мен канча болсо да күтөм сени. Сенин кылган бардык жакшылыктарыңа ыраазымын. Бирок мен бир гана адамды сүйөм. Ал ынак. Акшола. Дайыма эсиңде болсун. Сен жалгыз эмессиң. Уруксатпы? Уруксат? О, орун кут болсун. Чоң рахмат, кел. Кел, олтур. Жакшы, жакшы. Турмуш деген кызыгы. Эмнеге? Эми бирөөлөр ичээрге суу таппай жүрсө, бирөөлөр кечүүгө суу таппай жүрөт дегендей. Мисалы? Эми мисалы тиги Акшола менен силердеги эсепчи кызды айтам да. Ынак Кабылович деп далай кыздар жете албай, кызыгып алыстан карап жүрүп атса, анын аялы Акшола болсо бөлөк бирөөдөн боюна бүтүп. Аны саз келген Свандан кийинки Айнурасы кечээ келген бир балага көзү түшүп, аны көңүлдөш кылып. Тактап айтканда мени менен. Муну менен эмнени айткың келет? Эмнени айткым келет? Ушул ынактын бир кемчилиги барбы дейм да. Кандай кемчилик? Эми сен жанында жүрөсүң да, сен билеби деп атпаймынбы? Мисалы, эмне үчүн аялдарынын баары эле көзүнө чөп сала берет? Балким Айнура айткан чыгар. Ага үй алып берип атса деле болбой эле сага көзү түшүп дегендей. Балким мен укмуш чыгармын. Болушу мүмкүн. Айнура дегенде шеф Лилия менен жүрүп кеткенде өзүн алаксытып сооротуш үчүн мени менен мамиле түзгөн. Өзү ошентип айткан. Анан эле сүйүп калды окшойт. Ошонун сүйгөнүнө деле ишенбейм. Мен деле ишенбейм. Бирок бул эмне? Эмне болмок эле? Квартира. Квартира? Сага бердиби? Албетте мага берди. Жанагы ынак сатып берген үйдү сага бердиби? Дал өзү. Пай. Ай сен тиги биздин шефтен дагы мыкты болуп кеткенсиңби дейм я? Аяш атаңдын түбүн жакшы ичкен окшойсуң. Дуулат Аяш атам эле эмес. Экөөлөп атып мени маш кылбадыңарбы? Тигин айт, муну айт деп атып. Азамат, ошону билгениңе рахмат. А чындыгында Дуулат абам
сөзүнө турат. Жардам берем дедиби, жардам берет. Ошол себептен сен ушул иш менен кете берсең, сени мындан дагы сонун белектер күтүп атат. Мына, көрбөйсүңбү? Бирок чынын айтсам, бул белек кимден болду? Азыркыга чейин түшүнбөйм. Айнураныкы дейин десем, шеф таманакы маңдай тери менен алган квартира. Мынтейин дейин десем, сүйүңдү далилде деп Айнурага эч качан айтмак эмесмин. Жакшы, жакшы. Бир туруп ойлонуп кетем. Жакшы. Кудайдан болгон буйрукпу деп. Кандай бактылуусуң, Аял десең аял бар, жумуш десең жумуш бар, эми минтип үйлүү болуп отурасың. Бирок Кудайга шүгүр, мен деле жакшы. Мына өзүң көрүп атасың. Болгону меники үйлөнө элегим эле. Болбосо Үйлөнүп албайсыңбы? Акырындык менен баары болот да. Эми буюрса, ага пландарым бар. Сен айтчы, ошол Айнура менен мамилеңди. Анын сага үйдү бекитип бергени тууралуу шефиң билип калса, эмне кыласың? Ойлондуңбу? Жагай. Ал жөнүндө ойлонгон жокмун. Шеф деле ал менен кол үзөм деп аткан. Анткени биздин шеф жана көз ачык аял менен жүрөт эмеспи? Демек, экөө ажырашсан да Айнурага үйлөнөт экенсиң да. Ой, жагай, койчу. Каяктагын айтпай. Каяктагын айтпай. Эми сага үйүң берип атса, сүйбөгөн аялды мен кантип алам? Ал мага такыр жакпайт. Көрсөм эле жиним келе берет. Пай. Шеф ажырашсан анан Айнура бай деп кетип калам. Ал байкуш анан каяка барат? Эми кайда барса аяка барсын, менин ишим да жок. Дагы бирөөнү алдап саттырып алат да. Мейли билсин. Бирөөнү алдаган кандай болот экенин түшүнөт. Ага сабак болот. Жүрө кой Сезим. Апо. Кандайсыңар? Жакшы. Кандайсыз Кандайсың? Ден соолуктар жакшыбы? Кана келчи мага. Кандайсың кызым? Жакшы турасыңар деги. Амансыңарбы? Сагынып кеттим сизди. Жакшыбы? Жакшы. Ай, бир чай. Бир чай баланы. Ana. Кагылып кетейин десе. Ай, бирөөнү эле өзү. Карап кой. Эй, мен сенин тайнең боломун. Атиги болсо тай атаң. Сени барып көрөлү десе эле болбойт. Атаң менен апаң кое тургула деп. Уят болдук такыр. Кулунум менин. Ынак келдиби? Кайда? Жок, келген жок. Аны күтпөй эле биз экөөбүз балдар менен келе бердик. Мына. Эненин көөнү балада, баланын көөнү талаада деген ошол. Мына апаң экөөбүз кечинде аябай сүйлөшүп, мына эми баралы деп атканда сен келип калбадыңбы? Же ынак тиги Америка менен Кытай деп атып, анан бу баланын тушоосун кескенде барабызбы? Же Кудайга үн чукпаса? Же сен кел дебесең? Таарынбаңызчы ато. Ананып кетейин. Мурдун карап кой. Тимелен актын өзү. Мурдун карап кой. Ынак. Каначы ынактын гана өзү. Азамат. Мына, келе. Берчи бага. Барасыңбы таятыңа? Кана, мына карачы. Балдар үйгө келгенде кандай? Үйүң толуп тим эле кубанып батпай каласың. Айтпа. Келбей кеттиңер. Өтөт. Карачы, ынагыбай, ынак. Ата. Апа. Биз ынак экөөбүз жашабай калганбыз. Ал бизди таштап кеткен. Азыр ал башка аял менен жашайт. Эмне дейт ботом? Эмне?
Мурда айткан жоксуң. Мен билгем ушундай болорун. Жүрөгүм сезип эле турган. Мен да жаман болдум. Эмне керек сага? Мен сага эскерткем. Телефон чалдым. Эсиңе кел дедим. Сен менден ынакты тартып алам деп ойлосоң, жаңылышасың. Айнура, сен эстүү кызсың. Акылдуулук менен эле баштагансың. Бирок аягына чыкпай калганың өкүндүрүп атат. Сен ким болуп кеттиң? Же бирөөнүн турмушун бузуп, өзүңө бакыт кура алам деп ойлоп атасыңбы? Алтыным. Сен эмне? Экөөбүздүн эч кандай айырмабыз жок. Максаттарыбыз бир. Башында ынак сеники, азыр эми меники. Сенин мындай куулугуңду билсем, жаныңа жарым карыш да жакындамак эмесмин. Анда сен биринчиден ынаксыз, экинчиден үй жок талаада калмаксың. Мунун бардыгы менин эмгегим. Мага рахмат айт. Же эмне? Баары ушундай эле оңой эле бүтүп калат деп ойлоп атасыңбы? Мен ынакты сенсиз деле сүйдүрүп алмакмын. Кантип? Анын акшооло болгон сүйүүсү азыр да болсо өчө элек. Сен эмне? Ынакты мен сүйдүрүп алдым деп ойлоп жатасыңбы? А сенчи? Сен эмне? Ынакты сүйдүрүп алам деп ойлоп атасыңбы? Баарын убакыт көргөзөт. Шашылбай турсаң, алтыным, баарын угасың, билесиң, кабардар болосуң. Сен өзүңдү ким деп ойлоп атасың? Сен эмне? Менин ким экенимди эмдигиче биле элексиңби? Мени деген Лилия деп коет. Мен Лилиямын. Лилия деп коет мени. Лилия. Сенин атың баары акчадан гана куралган. Сенде деген сүйүү, мээрим эч нерсе жок. Сен деген куу, амал көйсүң. Сен койчу сени. Айнура! Сенин ата-энеңди таптым мен. Мен сендей ата-эненин мээримине жыргап чоңойгон кыз эмесмин. Сенин көрсө ата-энең бар экен. Бирөөнүн эрке кызы турбайсыңбы? Мен ата-энеге зар болуп өскөм. Мен керек болсо 3 жашымда томолой жетим калгам. Мен эмне деген гана көп кордукту көргөн жокмун. Адам баласынын мерездигинде, таш боордугунда чек жок. Ушундай кеп-кичинекей болуп туруп, ааламга батпай калгам. Алар мени балдар үйүнө алып барып ташташты. Мен балдар үйүндө өстүм. Мен жетим өстүм. Мен ата-энелүү болгум келчү. Мен Кудай, каглайын Кудай. Мени экинчи жолу жаратканыңда, кийинки жолу жаратканыңда мени аталуу кылчы, энелүү кылчы, ата-энелүү кылчы деп чалдырачумун. Ал жерден канча балдар өлдү. Жерди казды да топуракка көмүп ташташты. Өлгөндөн кийин келмек жок.
мен ошону түшүндүм. Мен жашоону жакшы көрөм. Жарык ааламды жакшы көрөм. Мен жашагым келет. Жөн эле эркин болгум келет. Мен балдар үйүнөн качып кеттим. Жашаш үчүн, жанымды багыш үчүн. Мен таштандыдан тамак таап жедим. Мен шаардагы жер төлөлөрдүн бардыгын жатка билем. Жада калса дат баскан турбалардан баштап нымжыттанган абасын, талкаланган кирпичтеринен бери баарын жатка билем. Себеп дегенде мен ызгар суукту, аптапты ошол жер төлөлөрдөн өткөргөм. Күндөрдүн бир күнүндө бир жесир аялга жолуктум. Байкуш баласы жок неме экен. Мени өз баласындай асырап алды. Береке. Болгон күнөөсү арак иччү. Экөөбүз кучакташып жатып алганда анын жанагы арактан келген жыты менин каңыл жарымды жарганы менен менин жанагы энелик мээрими, менин таш болуп калган жүрөгүмдү, муз болуп калган жүрөгүмдү жылатчу. Бирок аны бир гана күн анын өмүрүн алып кетти. Уктады. Уктабай турган жок. Мен ага сөз бердим. Мен эч качан калп айтпайм. Эч качан оорлук кылбайм. Жакшы жашайм. Эч кимге калп айтпайм. Чындык үчүн жашайм. Мен дайыма чындык үчүн күрөшөм деп сөз бердим. А бирок адамдар алсызын кордоп салышат. Алсыздарды тебелешет. Алар менин чындыгыма эч качан ишенишкен жок. Мен качан гана калпты Кудай ургандай чындай кылып айтканымда алар ишенбей тургай мага акча беришти. Менин жашоом ошону менен оңолду. Ушул жашоодо чындык барбы, Айнура? Бул менин. Айнура, бул менин тагдырым. Кудай менин маңдайыма ушул тагдырды өз колу менен жазып, чийип, өзү ченеп койгон болсо, менин кылган оорулугум үчүн, менин адамдарды алдаганым үчүн, менин кимдир бирөөнүн бактысын кыйгандыгым үчүн мени күнөөлөгөнгө акысы барбы? Мен Кудай мени кечир. Кечирчи мени, Кудай. Мен өзүмдүн жалгыз башымды сактап тирүү жашаш үчүн күчтүү болушум керек. Ынак меники, менин максаттарымды бузуп, поезддин алдынан чыкпагын. Таш талканыңды чыгарып, сүзүп кетем.
Менден улам маанайыңыз жокпу? Таң аткыча сени ойлоп чыктым, кызым. Эмне мынча шордуусуң? Чет жеберин айтсаң эле, жөргөлөсөм деле жетип барбайт билем. Эмнегедир жүрөгүм мыкчылып эле түшүм бузулуп турган. Көрсө. Кудагайлар эмне дешти? Боюмда бар кезде кайненем үйгө келип кеткен. Мага таарынып, бакыт төрөлгөндө келишсе керек деп ойлогом. Бирок келишпеди. Ынак төрөгөндө жаныңда болдубу? Бирок кабатыр болбоңуз, апа. Жанымда Өкүл апам, Айсары эже, Айбике жанымда болушту. Болоору болду. Аман эсен эт бооруңду бооруңа алып алганың олжу болду. Эркек деген ошол. Жаш кезде ошентип өйдө кетет, ылдый кетет. Эстүү аял бүтөт, түтөт. Сен эле эриңдейсиңби? Жок, апа. Токтот жогуңду. Аял деген эмне экенин билесиңби? Эмне үчүн жерге теңейт? Анткени аялдын мыктысы ошончолук көтөрүмдүү, кечиримдүү болот. Сенин атаң деле илгери раматтылык алмаш менен мамилеси бар экен. Мен аны кайдан билейин? Кийин ал кызматынан түшүп партиядан алынып кала жаздады. Алмаш, Алиян апасыбы? Анан эмне болду эле? Анан эмне болмок эле? Анан сага окшоп курнамыстанып, хызаланып ыйлап жүрбөйүнбү? Бир күнү атаң жаңылдым жаздым дегенине карабай 3 баламды ээрчитип алып 4 күнүмө кетип калдым. Анан келген жөнүмдү угуп таятаң ок деп байбичесин оларга карап эшке шарт чыгып кетти. Кызым, атаңа бул келгениң жакпай калды. Эриң келсе унчукпай кете бер деди тайнең. Кызыңа берген тарбияң ушуу деп мени да кооратат. Отурган кыз ордун табат дейт. Эриңдин анча-мынча шоктугун билмексен эле болуп койбойсуңбу? 4 күнүнгө чейин жарыя салбай десе болобу? Ай, уялганымды айт. Өлүп кетейин дедим. Кудай жалгап, атаң да артыбыздан тез эле келип калды. Кетээрин кетип алып, келбей койсо эмне кылам деп жаным чыкканын айт. Сүйүнгөнүмдү сураба. Анан көп узабай эле анда заман татаал эмес беле. Аял туруп, бирөөнү боозтуп коюп, моралдык жактан бузулган деп үстүнөн арыз жазып, партиядан алып, кызматынан алып саларда бечара Алмаш партиянын чогулушуна келип, жок, мен ага эч кандай дооматым жок, мен аны тааныбайм деп караманча танып жатып куткарып калган. Апа. Ошондо сен
менин курсагымда болчусуң. Айтыңызчы. Алиянын атасы ким ошондо? Апа дейм. Башта эмнеге айткан жоксуңар? Ал кезде андай нерсе өөн эле да. Анын үстүнө Алмашты айтпагыла деп көгөрүп туруп албадыбы? А кийинчи Алмаш апа өлүп, Алия тоголок жетим калып, тигиз өкүргө кордолгондо, анда кайда элеңер, апа? Ойбузда баары бар болчу. Бирок күйөө бала келиндин бетин кантип карайбыз деп, силерде дагы кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болбосун деп. Ой, апа, коюңузчу. Силерди акылдуу, эстүү эле адамдар десе. Анын үстүнө дагы атаң улгайган сайын тунжурап күбүрөнчү болду. Айтпаганда деле ошол кызын ойлойт окшойт. Мен эмне? Жөн эле жүрөт деп ойлойсуңбу? Кудай арбак алдында милдеттүүбүз да. Көзүбүздүн түрүсүндө ошол кыздын бетин ачып алсак деп кече эле кеп кылып жатканбыз. Анан сен келип калбадыңбы? Туура кыласыздар, апа. Кандай акылдуу апам бар менин. Али абдан жакшы кыз, апа. Көрсө бир тууганым турбайбы? Апа. Алияларды конокко чакырбайлыбы? Мейли. Чакырса чакыралы. Атаң кыздарыма деп ирик камдап койгон. Жакшы экен анда. Мен анда жөнү турбай, Алияга байланышайын. Мейли. Бара кой. Мейли. Acar arman жазы жамгыр жады жар жарым бөлүп салды тактыр шолаң ак шолаң алолосо ынанганың ынагың мен улам карап сен тарапты андай эми кайрадан баштайлычы күздүн демин гүл менен байлайлычы жазгы бакта жарым мен күтөм сени болуп изденип келдим жаным сусаганбы биздеги сезим жаным гүлзарлар